Саламатсыңарбы балдар. Даражалардын демек биринчи касиеттеринин бири мындай. Мисалы үчүн A'нын эминчи даражасы көбөйтүлгөн A'нын энинчи даражасы болсо, негиздери бирдей болсо, бир эле жолу жазабыз дагы даражаларын кошуп коебуз. M плюс N. Демек ушунун негизинде иштей берет экенбиз. Анан дагы бул биринчи касиети болсо, экинчи дагы касиети, мисалы үчүн A'нын эминчи даражасы болсо, бөлүнгөн A'нын энинчи даражасы болсо, А эми каалаган бир сан да, ошондо бир эле жолу аны жазабыз дагы даражаларын кемитип коет экенбиз. Анан дагы үчүнчүсүн карай турган болсок, A'нын эминчи даражасы кашан сыртында энинчи даражасы болсо, анда кашан ачып M'ди N'ге көбөйтүп коет экенбиз. Ушундай касиети бар. Анан А бөлүнгөн Б болсо, эминчи даражасы болсо, кашан ача турган болсок, A'нын эминчи даражасы жана так Б деп алдык, Б'нын дагы эминчи даражасы болуп калат экен. Демек ошондо ушуларды солдон оңду көздөй жана оңдон солду көздөй деле иштей берсек болот экен. Ушулар касиеттерди колдонуп. Анда келгиле эсептерди чыгаралы. A'нын бешинчиси көбөйтүлгөн A'нын экинчи даражасы дейт. Ошондо мына жогорудагы касиетти колдонуп, 5ке 2-ни кошуп, A'нын 7-чи даражасы деп коебуз. Эгерде жазылбаса дайыма 1 деген даража болот. Ошондо 2-ни бир жолу жазабыз дагы, 1ге 2-ни кошсок 3, 3кө 3-тү кошсок 6 болот. 2-нин 6-нчы даражасы. Мунун даражаларынын бардыгын кошобуз. Ошондо 3 плюс 5. Анан бул өзү минус экен. Эми бул жакка жазганда минус болуп жазылып калат. Плюс N болот да. Ошондо барабар A. 5ке 5 экөө жоюшуп кетет, жок болот. 3 плюс N дегенде калат экен. A'нын 3 плюс N'инчи даражасы. Улантабыз. Демек, минус 2-нин квадраты, так бардыгы минус экен. Так ошондо бул жер минус болуп калат, Бул минус жоюшуп кетет мына. Бул плюс болуп калат, бул да плюс болуп калат, бирок бул минус боюнча калат. Ошол себептен негизги чыга турган жообубуз минус боюнча калат экен. 2ге 3-тү кошобуз, 3кө 4-тү кошобуз. Ошондо минус 2-нин 7-нчи даражасы болуп калат экен. 2A бир эле жолу жазабыз дагы N плюс 1 болуп калат экен. Ошондо бул жерден N анан N плюс 1 ушундай тамгалары болуп баштаганда окуучулар дагы жактырбай башташат. Бирок муну дагы төмөндөгүдөй элестетип чыгарсаңар болот экен. N'дерди койлор деп элестеткиле да. Мисалы үчүн бир койду кошсом эмне болот? 2 кой болот. Ошон үчүн 2N. Анан муну мышык деп элестеткиле. 2 койго 1 мышыкты кошсом эмне болот? 2 кой жана 1 мышык боюнча калат. Мышык койлорго аралашып кетпейт. Ошончо плюс 1 деп калат экен. Так, M. Бардык M'дерди топтойлу бул жерде. Так, M. M'дин биринчи даражасы. Анан бул жерде 2 экен, плюс 2. Анан бул жерде 3 экен, плюс 3. Так, көбөйтүлгөн N'дерди топтойбуз. N квадрат N2. Так, плюс 3. Анан бул жерде жок экен, демек 1 болот. Ошондо M'дин 6-нчысы көбөйтүлгөн N'дин 6-нчысы. Анан экөөнүн тең даражалары окшош болгондуктан кашан сыртына чыгарып койсо болот экен. Так, бул жерден 3-тү 9га көбөйтсөк 27 болот. А квадрат 2, мунун даражасы 1, ошон үчүн 27А куб болот экен. 27 мындагы улантып чыгара турган болсок, бул 3-түн кубу болот. A'нын кубу, анан молго окшотуп 3А деп кашан сыртына кубту да чыгарып койсо болот да. Бул жобу деле туура, бул жобу деле туура. Ушундай. Андан 2-ни 8ге көбөйтсөк 16 болот. A'ныкы даражасы 1, мунуку 3 экен, ошондо 16 A'нын 4-нчү даражасы. Бул жерде бөлүү болуп атат, бөлүү касиеттерине караганбыз. Негиздери бирдей болсо, даражалары бөлүүдө эмне болот? Кемитилет. Ошондо А квадрат болот. Бул жерде бардыгын кошобуз. 5ке 3-тү кошсом 8. Так, 8 12. Минус
8 даражасы, ошондо 2-нин 4 даражасы болот экен. Бул жерде бул экөөнү кыскартып берсек болот. Ошондо бул 3 болот. 3-тү 3кө көбөйтсөк эмне болот? Минус 9 болот. Себеби бул минус экен. Көбөйткөндө минус 9. 3кө бул кошулат. Анын 7 даражасы. Анан бул жердагы анын 7 даражасы. Бул 1ге 1ге алып кошсок, бул экөө кыскарып кетсе, минус 9 эле калып калат экен. Так, уланталы. Негиздерин, то есть негиздери бирдей, даражалары кошулат. 3k плюс 3 кошулган. Муну да кошобуз, 4 минус k дейт. Анан 2k плюс 7 дейт. Ошондо бул k'ларды кой деп алабыз, мына 3 койго, 3 койдон 1 койду алсам эмне болот? 2 кой калат мына. Анан 3 мышыкка 4 мышыкты кошсоң 7 мышык болот дейт, мына плюс 7. Анан бул жердагы 2k плюс 7 окшош болсо кыскарып кетет бардыгы. 1 болот экен. Андан кийин бул жерде дагы ошентип чыгарабыз. Так, кошулат, ошондо 3 мышыкка 2 мышыкты кошсоң 5 мышык болот мына. Минус, то есть 5 кой дейле, 3 койго 2 койду кошсоң 5 кой, анан минус 5 мышык. То есть минус 5 боюнча калат да. Бул жер дагы k минус 5 болду, эми. Так. Эмне кылабыз? Бул жерде чыгарабыз. Негиздери бирдей болсо даражалары кемитилет деп үйрөнгөнбүз. Минус 5 кемитилген. Анан мону кашага жазышыбыз керек сөзсүз. K минус 5 деп. Анан сыртта минус болгондо эсиңерде болсо, ичиндеги белгилер өзгөрөт дегенбиз. 5k минус 5 минус k плюс 5 болуп өзгөрөт да. Ошондо бул экөө жоюшуп кетет. 5k'дан k'ны алсак, эмне калат? 4k калат. Анын 4k даражасы болуп калат экен. Так, муну да чыгаралы. Так, 4кө, так, 9ду көбөйтсөк канча болот? 4 жерде 9, 36, 36-ны 3кө көбөйтсөк 108 болобу? 108 болот экен, 108 a куб экен, мунуку 1, a4, анын 5 даражасы бөлүнгөн b'нын 5 даражасы болот экен. Так, андан кийин дагы биз үйрөнгөн касиет бар. Бул эгерде даражалар кашанын ичинде сыртында болсо, экөө эмне болот? Көбөйтүлөт. 2-ни 5ке көбөйтсөк 10 болот экен. M'дин 10 даражасы.